Салам сүйүктүү угарман. Бүгүнкү жомогубуздун аты түлкү менен карга. Токойдогу чоң даракта куштардын баары чогулуп, бири-бири менен сүйлөшүп жатышыптыр. Алардын ичинде чоң каркылдаган карга дагы бар экен. Токойдогу эң кооз канаттуу кайсы деп сураса, карга баарынан биринчи эле албетте каргалар баарынан кооз канаттуу деп каркылдайт экен. Даракта конуп турган куштун баары каткырып күлүп, сен капкара болуп кантип кооз болмок элең? Тиги көлмөдө сүзүп жүргөн ак куу баарынан кооз деп жооп беришет куштар. Ары жактан дагы бир куш токойдо баарынан ким жакшы сайрайт деп сураса, карга кайра озунуп, баарыңардан жакшы мен сайраймын. Каргалар баарынан кыйын сайрайт деп дагы каркылдайт. Жанындагы канаттуулар кайра күлүшүп, сенин каргылдаган үнүң кантип жакшы болсун? Уккан сайын кыш келгендей болуп үшүп кетебиз. Токойдогу эң жагымдуу сайраган куш булбул деп куштар кайра күлүшөт. Муну уккан карга куштарга таарынып, алар менен сүйлөшкүсү келбей, токойдун ары жагына учуп кетет. Бир топко чейин ары бери учуп жүрүп, бир чоң карагайдын бутагына келип конуп калат. Карга маанайы жок, башын жерге салып отурганда, ылдый жакта жаткан чоң таттуу токочту көрүп калат. Аябай сүйүнүп кетип, баары бир мен кыйынмын. Менин канаттарым кооз, мен жакшы сайрайм. Керек болсо, көзүм дагы курч. Эч ким көрбөгөн таттуу токочту көрүп калдым деп учуп барып, тумшугу менен токочту илип алат. Карга баягы куштар конуп турган дарактын жанына учуп келип, таап алган токочун тигилерге көргөзүп, мактана баштайт. Ай, сонун даамдуу токоч таап алгансың го, биз менен дагы бөлүшөсүңбү деп сурашат куштар. Буга чейинки таарынычы жазыла элек карга куштарды карап, башын чайкап, бөлүшкүсү келбегенин билдирет. Куштардын баары карга таттуу токочу менен бөлүшпөй койду деп, алар дагы таарынып учуп кетишет. Булардын кеткени жакшы болду. Эми өзүм жалгыз отуруп, токочту шашпай жейм деп карга сүйүнөт. Дарактын өйдөрөөк жагына отуруп, таттуу токочту жейин деп жатканда, ылдый жакта тамак издеп жүргөн түлкү өтүп бара жатып, карганы, ал тиштеп турган таттуу токочту көрүп калат. Карга тиштеп турган токоч аябай даамдуу окшойт. Жыты ушул жерге чейин келип жатат. Мен ал токочту каргадан алышым керек деп түлкү шилекейин жутуп тамшанат. Түлкү карга конуп турган даракты ары бери айланып, анын токочун кантип алсам деп аябай ойлонот. Анан карганын маңдайына келип отуруп алат. Саламатсыңбы карга? Сени көптөн бери көрбөгөнгө канаттарың аябай кооз болуп калыптыр. Күнгө укмуштуудай жалтырап жатат. Токойдогу эң кооз канаттуу сен болуп калган окшойсуң деп жумшак, назик үнү менен карганы мактап калат түлкү. Буга чейин башка куштар сенин канаттарың кооз эмес деп таарынып турган каргага түлкүнүн мактаган сөздөрү аябай жагат. Ойлонуп көрсө, өзү тууралуу түлкүдөн башка эч ким жакшы сөз айтпаптыр. Ооба, мен аябай кооз канаттуумун деп карга өзү менен өзү күбүрөнүп алат. Карганы мактасам, рахмат айтам деп оозун ачып, тиштеген токочун ылдый түшүрүп салабы деп ойлогон түлкү. Бирок түлкүнүн ойлогонундай болбой, карга дагы деле бийик дарактын бутагында токочту тиштеп отурду. Түлкү эмне кылып карганын оозун ачырсам деп кайра ойлонуп баштады. Ушундай кооз канаттуу болгондон кийин сен аябай сонун дагы сайрайт болушуң керек деп түлкү кайра карганы мактап баштады. Ооба дегенсип карга башын ийкеди. Буга чейин эле башка куштар сенин каркылдаганың эч кимге жакпайт деп маанайын түшүрдү эле. Азыр түлкүнүн айткандарын угушса болмок экен деп карга өзү менен өзү сыймыктанып баштады. Карга оозун ачпаганына түлкүнүн чыдамы кетип, бирок дагы бир жолу аракет кылайын деди. Сенин сайраганыңды аябай уккум келип жатат. Булбулдан дагы жакшы сайрайт болушуң керек деп түлкү каргага кайрылды. Бул сапар карга түлкүнүн мактаганын аябай жактырып, аябай сүйүнүп, ооба, мен аябай жакшы сайрайм. Азыр сайрап, кандай кубулжуган үнүм бар экенин түлкүгө эле эмес, бүт токойго угузбасам деп даярданып калат. Карга түлкүнү карап, азыр дегендей башын ийкеп, терең дем алып туруп, кар деп токойду жаңырта каркылдап баштайт. Карга оозун ачары менен таттуу токоч тумшугунан чыгып, ылдыйды көздөй түшүп кетет. Ал эми ылдый жакта ушуну эле күтүп жаткан түлкү оозун чоң ачып, таттуу токочту шап тиштеп тосуп алат. Токочту шашпай үзүп, шашпай чайнап,
ырахат алып жеп баштайт. Сенин токочуң аябай даамдуу экен деп бактуу турган каргага кайрылат түлкү. Таттуу токочту жеп бүткөндөн кийин түлкү карганы карап, сен акылсыз куш экенсиң. Мактап койсо эле алданып калдың. Оозуңдагы токочуңду дагы мага алдырып жибердиң. Анан сайраганды дагы билбейт экенсиң, деп түлкү курсагын тойгузуп кетип калат экен. Ал эми карга болсо, бүгүн кандай ката кетиргенин ойлонуп, таттуу токочунан дагы айрылганына капаланып, даракта көпкө чейин жалгыз отурган боюнча кала бериптир. Бүгүнкү жомогубуздун аягына келдик. Баарын тынч отуруп укканыңа чоң рахмат. Кийинки жомоктон кайра жолукканча жакшы тур кичинекей бөбөк.